Сөздү ушу акыркы окуялардан баштасак, мисалы Ала Букада жана Ак Сууда башка динге өткөн деп, ушу тагыраак айтканда баптист болуп кеткен деп бир эки байбичени жерге коюуда чоң талаш тартыш жаралып калды. Ушу диний чөйрөнү көзөмөлдөгөн мекеменин башчысы катары айтсаңыз, ушул окуялар ушу мамлекет үчүн күтүүсүз болдубу же акыркы кездеги тенденцияларды эске алганда бул ушундай акыры ушундай болмок беле? Мындай окуялар мурда деле болгон. Ошон үчүн 2013-жылы Жогорку Кеңеш мыйзамдын проектисин даярдаган депутаттар. Бирок ошол мыйзамдын долбоору кабыл алынбай калды, өтпөй калды. Ушул мыйзам менен тартипке келтириш керек бул маселени. Демек азыр бир мыйзамдык, укуктук негиз жокпу бул маселени чечкенге? Азыр бул маселени чечкенге бир мындай токтомдор ошолордун негизинде эле аткарылып атат да. Азыр мындай деген сунуш киргизип атабыз. Мейлим ар бир айылга батыш христиан диндериндегилерге мүрзө ачып бере албайбыз. Анда районго ачыш керек. Эч болбосо ушул районго алып келип, район бир жерди белгилесе, алар күнү келе Кудай сактасын күнү келе каза боло бербейт деңизчи. Ошондой бир жерди белгилеп койсо, эч талаш тартыш жок, ушул жерге алып келип койгонго. Маселе дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Биздин мусулман дининден айырмаланып, христиан дининдегилер кремацияга жол берет. Андай болсо районго алар ошо батыш дининдегилер крематорий ачтырышсын. Мамлекетте мыйзам жок да, бирок ал жок, эми ошону ойлонуштуруш керек да. Келечекте бул проблема болот баары бир. Бул Орозбек мырза ушул маселе бир топ талаш тартышты жаратты. Эми сиздер бияка жүргүзүп атсаңыздар керек, албетте. Идеологиялык жагы дагы бар да. Мисалы, ушунун шылтоосу менен ислам динин тутунган эл, жергиликтүүлөр ушул атайын башка динге өткөн кыргыздарды сестендирүү дагы максаты болду. Бул бийликке дагы ыңгайлуу болчу дегенде көз караштар айтылды да. Бийликтин кеч кайрылды деп, кеч козголду деп, кашаңдык үчүн да сындашты. Мунун себебин да ошого байлап атышат да. Канчалык ушул жүйөлүү деп ойлойсуз? Айрым айылдарда бар бул проблема. Ошо Жалал Абад облусунда айрым батыш христиан дининдегилерге жанагы сыйынган үйүңөрдү жапкыла, бул жактан кеткиле деген маселелер чыга калат. Бирок ошон жергиликтүү бийликтер менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул маселелер эмегелип кетип атат. Ал анан ошо мына атайын эле ушинтип атышат, буларга кыр көрсөтүш ушинтип атат деген бул маселе туура эмес. Ал жерде маселе башка жактан чыккан. Бул маалыматты биз азыр текшертип атабыз. Ошол жанагы каза болгон байбиченин кыздары айткан эмиш. Жаны асманга кетти, денесин эмне кылсаң ошо кылгыла деп айткан эмиш деп, эл ошого кыжырланып атат. Бул жерде бул терең түшүнбөстүк маселе чыгып атат. Буларды христиан деп эсептебейт экен жергиликтүү эл. Христиан деп православ дининдегилерди гана эсептешет экен да. Бир адамдын сөөгүн 3 жолу казып кайра көмдү да. Конституцияга каршы келет да бул. Ушул конституция бузулуп аткан кезде жергиликтүү бийлик, борбордук бийлик, бул кайсы бийлик болсо да мамлекет өзү дароо эмне үчүн реакция жасай алган жок? Жергиликтүү бийлик как алар кабар берип, облустун жетекчилери, башка бийлик өкүлдөрү, МВД, башка органдардын баары эле подключаться этип эле түшүндүрүү иштерин жасап, элди андай кылбагыла, мындай деп жасап атышты. Бирок эл билесиңер, азыр сразу эле тилге көнө койбойт. Аябай ачууланып калган элди тынчтандырып, түшүндүргөн үчүн убакыт кетет ага чейин. Имамдын жоопкерчилиги бул жерде жок дейсизби? Бул жерде имамдын жоопкерчилиги, ал эч кандай мындай иштерди айткан эмес, көмдүрбөгүлө деп да айткан эмес деп муфтияттын кызматкерлери, тем более мына дават бөлүмүнүн кызматкери барды, бөлүмдүн башчысы өзү ошол жерден шариатка туура түшүндүрүп, элдин баарын эметтирди, катышып айтып берди. Ал дагы облустун казысы катышып түшүндүрүп аткан. Анан жеткиликтүү эмес болду деген маселеге мен макул болом. Себеби дегенде эми ошол жердеги имамдардын, диний кызматкерлердин элдин арасында авторитети төмөнүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн эл укпай коюш деле мүмкүн. Анан мындай да, имамдын сөзүн мен угам деп эч ким мойнуна милдет алган эмес да. Анан демократия десе эле оюбузга келгенде жасап атпайлы баарыбыз эле. Все дозволенность деп түшүнүп атпайлы демократияны. Ошол жактарын да эске алып, бул жерде жалаң эле дин кызматкерлерден көрбөш керек. Ошол жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, башынан баптисттердин бар экенин билет, 9 семья баптисттер бар экен. Алар менен толеранттуу бололук, булардын дин эркиндиги бар бизде.
деген иштер жеткиликтүү жүргүзүлбөгөн эмес десе бул мен макул болом. Кечээ ошо диний азчылыктардын адвокаты билдирүү жасады, ушул иштерге милиция өзү аралашыптыр, элди көкүтүптүр дегендей. Балким сиз да уксаңыз керек. Ушул маалыматтар барбы сиздерде? Бул укук коргоочулар бир фактылар менен сүйлөп, анан эметсе мен ишенет элем. Анан милиция кызматкери өзү элди тартипке сала албайт, кантип элди козутсун? Мындай кызматкер болушу мүмкүнбү? Бирок бул фактыны текшериш керек. Кечээ жана Ысык көлдө дагы ушундай окуя болбоду, эми ал дароо коюлду, маселени дароо чечип жайгаштырышты го тиги сөөгүн. Ысык көлдөгү окуя башка. Бул Алабукадагы болгон окуялар жергиликтүү иштер эмес экен. Башка жактан көчүп келишиптир. Жана элдин дагы көчүп келгенине 4-5 жыл болуп, тууганчылык таасир этпейби? Анан тууганчылыктын да таасири аз болуп атат да. Теплоключенкада болсо жергиликтүү кишилер, алар айтып атпайбы? Бара туруп Карышсайга койгуласа, эмнеге Карышсайга коебуз? Биз ушул жерде туулуп, ушул жерде чоңойсок, өзүбүздүн жерибизге коебуз деп атат алар. Жергиликтүү бийлик да эл өзү дагы муну чечишкенге аракет кылыш керек. Жанагы казылып, көргө коюлуп калган каскан болбойт. Көркө деп коет андайды кыргыздар. Көрдү ким касат? Көрдү ит гана касат. Көркө ит экен деп атып салат андайларды. Анан бул аябай жаман нерсе. Муну мына ушул жагынан карашыбыз керек. Мына улуттун каада салтына ылайык келбеген жоруктарды эмне үчүн мындай жол берип атабыз? Хиджаб кийгендерди критикалайбыз, биздин салтыбызга туура келбейт деп. Мирза Каскан биздин салтыбызга туура келеби? Ушул жагынан айткыла да. Укуктук баа берилиши жүгүрүп барып эле тиги молдолорго асылып атасыздар байкуштарга. Жок, бул жерде эми балким түшүндүрүү иштери нен да кетип аткандыр. Балким ошо агартуу иштеринен кетип аткандыр. Балким ошого мамлекеттин дагы бир кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бардыр. Бардык жагынан бар. Себеби дегенде мындайдан бизге жаңы диндер жергиликтүү элдерге жаңы эле жайылып баратат, элдер да аларга түшүнө элек. Эмне кылыш керек? Анан ошон үчүн ошол жанагы булар өздөрү аракет кылышы керек. Рас баптисттик динге кирди, эл менен сүйлөшүп, коомчулук менен, жергиликтүү бийлик менен, мына мисалы үчүн нарында баптисттер коомун ачканда мэр өзү барып ачып берген. Бектур Орозбек деген. Ушу протестант агымы ушу баптист багытында го дейм, ушул пастор экен, ушул айтып атат, Кыргызстанда 50 миңдей ушул ишенимдеги адамдар барбыз депчи. Мунун чындыгы канчалык, сиздерде эсеп барбы? Батыш христиандарынын бардыгы эле практически каттоодо турушат. Экинчиден булар мыйзамдын чегинде иш алып барышат. Анан айрымдары бар, жанагы агрессивный прозелитизм деген мыйзамга туура келбеген ишти жасап коюшат да. Булар жергиликтүү элдин арасын, булар өзүнүн агитация диний иштерди ошол өзүнүн эмесинде гана жасаш керек. Мурда саны көп болчу. Анан жана ал 500 киши барбыз дегени 50 миң деп атат. 50 миңдей дегени алар кээде атайлап эле көбөйтүп айта берет. Биз баланча 50 миңдей мүчөбүз бар. 50 миңдей мүчөсү бар Батыш христиандын уюмдары жок. Алар может баардык Батыш христиан уюмдарын айтып атса болушу мүмкүн. Анан мынау Машаяктын жана жаштар бар болчу. Иса Машаяктын алар бир 20 миң 30 миңге жетип барган, азыр азайып калды алар. Көбү кетип калды. Кечээ Турсунбек Акын мырза айтып атпайбы? Кыргызстанда эки эле дин болуш керек негизгиси. Ошол байланышкан мыйзам иштелип чыгыш керек. Бул салттуу ислам, салттуу христиан дини, башканын баарына тыюу салыш керек деп атат да. Сиз кандай ойдосуз? Динди баланча эле дин болсун деп чектегенге болбойт. Бул адамдын өзүнүн маселеси. Динге ишенемби, мусулманга ишенеби, башка динге ишенеби, ишенбейм, атеист болом деп, муну ар ким өзү чечиши керек. Андай болгондо ошол чыдамдуулук жетеби мусулман калкында? Мусулман дининде асабында мүнчү мына Коргоо кеңеши Ханафи мазхабын Матурида акыйдасын киргизели деп, ошого жардам берели деп чечим кабыл алып атат. Эң толеранттуу мазхаб ушу Ханафи мазхабы. Мына Советтин убагында да чыдаган зулумдукка, башка нерселердин баарын Совет бийлигине каршы чыккан. Жашынакка болуп эле Кудайдын буйругу экен, буга биз чыдашыбыз керек деп. Мындай көрүнүштөр бул айрым эле учурларда ойлойсузбу? Мындай ошол радикалдар бар. Радикалдык көз караштагылар эле бар. Жакында эле интервью берди бир муфтияттын бир кызматкери. Шариаттын мыйзамына каршы келген мыйзамга баш ийбеш керек деп. Бул исламды билбегендик. Муфтиятта иштеген адам ушинтип айткандан кийин айылдагы имам айткан жок деп мен деле мындай кес айта албайм чынын айтканда. Сиз жана учкай айтып кеттиңиз да, мисалы Кыргызстанда ошо салттуу православ чиркөөсү, анан ислам дини бар деп айтылды. Анан айрым маалыматтарда айтылып жүрөт, ошо диний конфессиялардын саны Кыргызстанда бир 13-14ке жетип калды депчи. Ушул чынбы? Батыш христиандардын
эсептебегенде бул православ чиркөөсү өзүнүн деле 2-3-кө бөлүнүп кеткен жери бар. Булардын православияга баш ийбеген православдар дагы бар. Анан кийин бул батыш христиандарыныкы дагы ошол 7-8ке жакын эмелери бар. Булардын ошолор иштеп атышат, регистрациядан өтөт. Ал эч ким тоскоолдук деле жок. Жанагы уставын алып келет, паспорту менен как положено эмесин берет, каттуудан өтүп коет, бүт иштей беришет. Иштебесең тигүү деген эмеси жок. Только мыйзамды буспаса болду. Анан жанагы булардын эле талуу жери эле ошо прозелитизмда. Эми бул мындай. Ал прозелитизмди мусулмандар эле деп атат. Православдардын дагы ачуу келген жерлери бар. Мынабу протестанттар, булар өзүнүн динин кыргызстандыктардын тартып кетип атат. Ошонун ичинде бизге тиешелүүлөр да тартып кетип атат деген эмелер бар. Бирок бул өз ичара жүрүп аткан процесстер да. Бул жерде эң тынч эле бул иудейский уюм. Бул жерде прозелитизм жок. Себеби дегенде бул национальный религия. Белгилүү гана улуттун адамдары кире алат. Өздөрү да тартиптүү, жакшы. Булар менен да биз кызматташып иштеп, анан баарына мисал коебуз. Мына жакшынакай тынч иштешет. Анан мамлекеттик конфессиялык совет түзүлгөн. Биз ошолор менен жолугушуп, маселелерин батыш православияны, батыш христиандын өкүлдөрүн, исламдын өкүлдөрү, анан кийин бул Индия, Кытайдагы буддисттердин уюмдарыныкын бердеги өкүлдөрүн чогулуп сүйлөшүшөт. Ал жетекчилеринде маселе жок, чынын айтканда. Келишип, сүйлөшүп, маселе талкуулашат, чечишет бири-бири. Анан эми ылдый жактагы процесстер болсо жанагы ошону негизи ушул биз Кыргызстан светтик өлкөбүз, талашсыз. Бирок кандай болгон күндө дагы азыр диний лидерлердин таасири мамлекеттикинен көбүрөөк сыяктанып сезилет да, таасирдүүрөөк болуп. Мисалы акимге караганда бир таасирдүү айылда бир диний лидер болсо ошонун сөзүнө көбүрөөк угушат да. Ошондой сизге ошондой сезилбейби? Мисалы акыркы жолу эле чубак ажынын эле мисалын алсак деле канчалык, Бул маселени биз изилдегенбиз. Популярдуулук өтө еще авторитет деген маселе эмес. Биз боюнча социалдык изилдөө жүргүзгөнбүз. Кыргызстандагы диний авторитеттер боюнча аягына чейин чыга элекпиз, бирок сиз айткан адамдар боюнча ооба, чубак ажы өзү мындай популярдуу киши. Мындайча айтканда раскрученный. Анан өзү дагы мындай эстрадный жанрда жооп берет элдин суроолоруна. Бирок ишеними канча деген маселеге жооп төмөн. Мен анын проценттерин айтпай эле коеюн. Жанагы жергиликтүү бийликтин авторитети жок, анан диний кызматкерлердин авторитети көп дегенде бул экөө салыштыра турган маселе эмес. Диний авторитет деген бул башка маселе болот. Бизде тилекке каршы жакшы диний авторитеттер жок. Анткени такыба молдолор жок бизде. Бизде тескерисинче андай болбой атпайбы? Петр-Садака, башка сабыласындар көп. Колунда көмөчү бар. Может ошон үчүн авторитеттүү болушу мүмкүн. Бирок чыныгы ушул такыба адам деп эч ким айтып бере албайт. Аз андай кишилер, аз. Билими дагы бар, өзүн образцовый жүргөн. Биз ошого жете албай атабыз. 100% көзөмөл болбойт экен бизде тышка чыгып кеткен, окууга кеткендерди. Ал диний багытта, башка багытта баары бир ар кандай долбоорлор менен кете беришет. Биз ачык өлкөбүз. Ошондой болсо дагы диний окууларга кеңештерди комиссия бериш керек. Мамлекетте туурабы азыр кайсы жактарга барып окуп атышат, анан көзөмөл барбы? Башка айтпай кетип аткандарды да көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү барбы силерде? Кантип атат азыр ушул багытта жагдай? Себеби бул жерде бурул сурооңуз жакшы суроо. Биз тизмесин түзүп өкмөткө дагы билим берүү министрлигине, тышкы иштер министрлигине бергенбиз. Он чакты мамлекеттин тизмесин бердик, ушуларга барганга желательно ушуларга жибериш керек деп. Бирок аны эч ким деле сурабайт. Ар ким эле каалаган мамлекетине кетип калып эле ошол жактан окуп келип атпайбы? Бунун натыйжасын биз көрүп атабыз. Жанагы даже барып ушу Ханафи мазхабындагы билим алып келген менен деле ошол эле жерде жашаган мамлекеттин таасири сөзсүз тиет. Мына Египетте Ал-Аскар атактуу университет. Бирок Египетте ситуацияны көрүп атасыңар. Бир тагам мусулмандардын ошол жерден чыккан алар. Мугалимдердин арасында да бар бир тагам мусулмандар. Ал жаштар ошолордун таасирине кирип кетпейт деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн барып программаны бекиттирип келиш керек.
программа моун менен окутасыңар деп келгенден сураш керек. Ай, дипломуң барбы? Эмне билим алдың? Кээ бирөө диплом албай деле келип алып, мис дипломубуз бар деп жүргөндөр бар экен. Алиаскар университети. Алиаскар университети бар, бирок жанагындай шарт менен. Бирок негизи аякка качан жибериш керек? Эч болбосо медресени бүтүп, кичине динге түшүнүгү калыптанып калгандан кийин анан жибериш керек. Өзү калып барып окуп келдиби, ал өзүнүн ишин кылып жүрө берсин, бирок кызматка современный алынбайт алар. Иранда окуу жайларга дагы барбы? Иранда окуу жайлар алардыкын биздикилер барбайт, себеби дегенде шия багытындагылар, бирок Иранда сунни багытында мектептер да бар, медреселер да бар. Бирок биздикилер аякка барбайт, барган деле жок, ишин экен билбейм, аякта көбүнчө түркмөндөр. Бизде ханафи мазхабы менен шиялардын ортосунда эч убакта проблема болгон эмес. Биздикиде толеранттуу. Бизде шия мечиттери бар да. Бизде бар, шия мечиттери бар. Алар бизде шия имам деп талап кылбайт. Даже кайрылышкан бизге бир жакшы билимдүү сунни имам болсо бир жардам берсеңер деп. Мына толеранттуулугун көрсөтүп атпайбы биздин жакшы эле. Бирок ушул учурда нарында университет ачылып атканда каршылыктар чыкты, ал эмнеден? Эми бул түшүнбөстүктөн чыккан маселе. Жанагы эле сиз айтып аткан авторитеттүү деген кишилер интервью беришип, бул Агахам деген Исмаилит мындан сак болуш керек деген идеологияны жайылтып аткандан. Билесиз, ал тиги силер деле бардыңар. Университет, Советский университет. Биз муфтийге айтканбыз, сиз эскертип коюңуз, мынандай деген туура эмес. Шиялар жөнүндө китеп чыгарган. Шиялар ким деп туруп, Иранның элчилиги келип нота берген биздин МИДке. Момундай китеп жайылтып атат деп. Мына сиздин авторитеттүү кишилериңиз. Ал мына жашаган мамлекеттин таасири. Биздин берде тарбия алгандар эч убакта антип айтпайт. Акыркы кезде өздөрүн укук коргоочу деп атаган адамдар ушу сиздерге бир топ дооматтарды коюп келатат. Атап айтканда ушу 1700 адам жөнсүз эле соттолуп, ушу Кыргызстанда абактарда отурат, диний экстремизм боюнча деп айтып келатышат. Ана сиздер жүргүзгөн теологиялык экспертизага дагы чоң дооматтары бар ал кишилердин. Ушуларга кандай жооп бересиз? Ал жана 1700 деген цифра бул бир жалган цифра. Болгону 100ге жакын экстремисттер отурат. Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү көпчүлүгү. Анан алардын мындай да. Дин иштер комиссиясы бул НКВД эмес. Тройка эмес, илгеркиде камап туруп эле кесибигендей. Ал экспертизага материалды тергөөчү жиберет, тергөөчү ошолорду кармап, материалын алып, изимайт этип, мыйзам боюнча. Анан бизге жиберет. Ушуну аныктап бергиле деп. Ал жиберген материалдардын баары эле экстремисттик болуп калбайт. Анан Дин иштер комиссиясына асылган себеби башка жакта. Бул жерде меркантилный интерестер бар. Себеби дегенде азыркы диний саясатты туура эмес түшүнүп атышат. Илгеркиде ажылыктан 6 миллион 8 миллион доллар пайда көргөндү биз тыйганбыз. Анын баары электрондук түшү кылак менен жүргүзүлөт. Жанагы битир садаганы көрдүңүздөр. 4 эсе 5 эсе элге жардамын тийгиздирип атабыз. Финансовый прозрачность жасап атабыз. Анын баары жакпайт. Анан ал укук коргоочубуз дегендердин ошолордун айрымдары да ошол жерден акча алып иштешкен, айлык алып иштешкен. Булар 28 жолу сотко берген мени. Анын баары эсептелүү. Ар бирине боюнча жооп бергенбиз да. Азаттык боюнча да угуп калар эми, мейли. Анан мына Түркиядагы окуялардан кийин Гүлендин маселеси Кыргызстанда да актуалдуу болуп атат. Ошо себат мектептери боюнча бир топ сөздөр айтылды. Ушул диний мекемени жетектеген адам катары, мамлекеттик орган жетектеген адам катары сиздин көз карашыңыздар кандай болуп атат? Бул Түркиядагы жана 9-чу Евразиялык кеңештин жыйынында ушул Гүлендин кыймылы боюнча адабият эмелерде, материалдарда таратылып берилди, анан докладдар да болду. Ошол жанагы көтөрүлүш даярдаганы боюнча эмелерди көрсөтүштү, документальный материалдарды. Анан биз таасири бар мамлекеттегилер да чыгып сүйлөдү. Анан кийин биздин муфтий доклад жасамак, биздин муфтий доклад жасай албай калды, башка доклад жасаган. Анан кийин суроо бергенде мен аларга айттым. Бизде мисалы үчүн религиозный компонент жок түркиялык лицейлерде. Только светский гана билим берет алар. Анан кийин ошо боюнча айттым, биз түшүндүрүп бердим, алар түшүнүү менен кабыл алышты. Жакында Жамааттык коопсуздук келишим уюму Ереван саммитинин алдында билдирүү жасады. Барча уже ушул бирдиктүү коопсуздукка коркунуч келтирген уюмдардын бирдиктүү тизмесин түзүү жөнүндө. Анан бул маселеге Кыргызстан кандай карады? Себеби биринчи кезекте эле таблик жамаат эске түшөт экен. Кошуна өлкөлөрдө Россияда тыюу салынган, а бизде Кыргызстанда уруксат берилген. Бул кооптук келишим уюму деген бул консенсус менен кабыл алынат, чечим.
Биздин коопсуздук кеңеши айтат, биз бул уюмдун тизмеге биз киргизе албайбыз. Биздин территорияда коркунуч жок деп. Маселе ошондой чечим. Пайдап келип атат бизге дейсиз. Бирок булардын мындай, ал таблиги жамаат деле бир однородный уюм катары түшүнгөндө болбойт. Булардын ичинде да радикалдык крылолор бар. Вот ошолорду кошсо болот. Таблиги жамаат кыймылынын баланча багытындагыларды тыюу салынсын деп. Биз ошого макулдук бергенбиз. Ушуларды тыюу салынсын деп. Аны эми чече турган органдар өздөрү чечет. Кыргызстанда андай жок. Бар алар, ошондойлор бар. Гөлдөн нарында чыккан жигиттер да чачтарын бир аз өстүрүп. Ошолор. Баштагыдай үймөй кыдырып дават кылганга тыюу салынган. Мечитке келип дават кылып, мечитке катталып, уруксат алып, жер бийликке билдирип, анан кийин мечиттин ичинен гана иштешет алар. Баштагыдай үйлөрү такылдатса сразу милиция кармайт. Мына жакында Көлдөн бир тоона штраф салып, бир тоон выдворять этип Көлдөн айдады да кеткиле деп туруп.